Салам достор, кутман кеч, кутман түн. Биздин түнкү монолог же кечки монолог аттуу долбоорубуз. Кош келиңиздер. Жакшы чайды алып, жакшы же болбосо мүмкүн тез эс алыңыз. Мен сизге ушул бүгүнкү өткөн күнүңүз кандай жакшы болгон болсо, кандай жемиштүү болгон болсо, биз ошол нерсени эстеп бир ой жүгүртөлү. Жалпы бул долбоордун мен түнкү монолог аттуу. Сиз угуп жата бериңиз, угуп олтуруңуз, эс алыңыз. Мен сизге бүгүн чоң рахмат айтам. Себеп дегенде бүгүн сиздин мүмкүн болушунча максималдуу түрдө аракетти жасадыңыз, иштерди жасадыңыз, өзүңүз үчүн, үй бүлөңүз үчүн, деги эле биздин коомубуз үчүн ар кандай жумуштарды аткардыңыз. Сизге баарыбыз мына рахмат айтабыз. Коом дагы мен сиздин мекендешиңиз катары же болбосо замандашыңыз катары сизге чоң рахмат айтабыз. Азыр биз эмне ар бир түнкү монологубуз бир теманы мындайча ачыктоо катары же болбосо ошол адам эки түрдүү үйрөнөт дейт да. Мээ дагы биздин кабыл алуу системабыз эки түрдө, канча мындай 2-3 түрү бар дейле. Биринчиси бул өтө чыңалып, көңүл коюп, интерактивдүү түрдө аракеттенген ситуацияда сиз үйрөнүүнү, бул интерактивдүү үйрөнүү дейле. Экинчиси бул өз алдыңызча күндүз күнү баягы эртең менен туруп алып үйрөнгөн темалар. Бул активдүү фаза деп коебуз. Эртең менен баш жакшы иштейт, баары жакшы ойлонот. Ал эми түндө эмне? Түндө болсо биз баарыбыз уйкубуз келген, чарчаганбыз. Азыр эс алалы. Бирок ошол эле мезгилде мээ акыркы түнкү жатаардан алдын уккан темаларды мээ акырын, шашпай кабыл алгандыктан ал дагы жакшы эсте калат экен да. Ал сиздин эртеңки күнүңүзгө фундамент болуп калат. Ал эртеңки себеп дегенде жай, шашпай, мындай релаксация мезгилинде алган маалыматыңыз мээңизде жакшы калат, эсиңизде жакшы калат, мүмкүн көп убакытка жакшы калат да. Бүгүн сиздер менен мына биздин биринчи теманы мен ар дайым икигайга байланыштырам. Себеп дегенде өзүм бул миссиям. Икигайды бирден бир миссия икигайымы табуу жана башкаларга табууга жардам берүү. Бул 4 компоненттен турат да. Сиздер угуп жата бериңиздер, эс алыңыздар, же иш кылып аткан болсоңуздар дагы угуп иш кыла бериңиздер. Мен бул жакта сүйлөй берем, монолог кылып. Биринчиси бул сиз ошол ишти сүйүшүңүз керек дейт да. Кандай иш кылбаңыз, сиз бул ишти сүйүшүңүз керек. Башка вариант жок. Эмнеге? Башка вариант жок. Эгерде бул кылып аткан ишиңизди сүйбөй жаткан болсоңуз, анда сиз баягы аргасыздан жасаган болуп атасыз да. Аргасыздык. Эгер сиз бул иш жакса, демек сиздин колуңуздан ошол иш жакшы келет, жакшы аткарасыз, башкаларга караганда жакшы жасайсыз, ошончо сизге жагат. Демек экинчи компонент бул сиздин башкаларга салыштырмалуу ошол ишти жакшы көргөнүңүз, жакшы жасаганыңыз. Мен азыр бул долбоору аябай мага жагып аткан себеби түндө баары эс алып атат, балдар уктай баштады. Мен ошол акыркы баягы сааттарда уктоого кетүү, эс алуу маалында жасаган ишиме аябай сүйүнүп атам. Себеп дегенде өзүмдүн ойлорум менен бөлүшүп атам. Демек
Бул дагы менин бир икигайым болуп кетти да. Эми сиздер шашпай угуңуздар. Ооба, эс алабыз. Эч кандай чыңалуу жок. Рахмат, ушунча иштедиңиз. Сизге рахмат. Мүмкүн башкалар баалабай аткандыр, көрбөй аткандыр, бирок эч кандай маселе болбосун. Бул сиздин жашооңуз, сиздин аракетиңиз, сиздин пикириңиз. Ошол күндө кандай продуктивдүү, жемиштүү кылдым деп ойлосоңуз, демек колуңуздан келгенин жасадыңыз. Кайгырыштын кереги жок. Түндө келип алып туруп кайгырып, мына ушул нерсени жасай албадым, анан ушул нерсеге жетишпедим деп өзүбүздү кыйноонун дагы кереги жок. Себеп дегенде эмне? Мээ эс алыш керек. Эгер бүгүн чарчаган акыбалда ошондо ойлонуп, стресс болуп уктасаңыз, анда эртеңки күнүңүз жемишсиз болот кайра элечи. Энергияны азыр жумшап саласыз, энергияңыз мындайча айтканда сакташыңыз керек. Колуңуздан келгенин жасадыңыз. Эч кабатыр болбоңуз. Бул биздин жараткан бизге берген убактыбыз, жараткан берген убакыт, энергия, бир мындай жемиштүү пайдаланган аракет кылалы. Эми бул мен ушул идеяларды бөлүшүү бул менин икигайым да, бул мага жагат. Биринчиден өзүмө отчет берем. Силерге сиздер дагы мүмкүн эртеңки магы билимди, жаңы инновацияларды, бир жаңы билимди кабыл алууда сиздин мээңиз аябай азыр эс алыш керек. Расслабленный такой вот, не деп коет, релакс моделинде, релакс формада эс алып уга бериңиз. Үчүнчү компонент, бул икигайдын үчүнчү компоненти, демек жакшы көрдүңүз, башкаларга жакшы жасайсыз. Бул эң негизгиси, эл муктаж бул нерсеге. Сиздин жасап аткан ишиңизге муктаж. Сиз пол жууп атасызбы, сиз үй куруп атасызбы, сиз бир соода иштерин кылып атасызбы, сиз мектепте мугалим болуп атасызбы, бардыгы адамдарды кеңеш берип, аларды дарылап атасызбы, алардын ооруларын алдын алууга өзүңүздүн пикириңизди, кеңешиңизди берип атасызбы? Бул демек элге керек. Элге керектүү иш болсо, демек сиздин кылган ишиңизден эл пайда алат. Өзүңүз да пайда аласыз. Биринчиден өзүңүз рахаттанасыз. Себеби мен дагы мындай коомго пайдалуу жумуш кылып атат турбаймынбы деп. Анан макул, анда кала берсе аны да ойлонбоңуз. Анда өзүңүз үчүн эле өзүңүздүн пайдаңызды алыңыз. Ошол мезгилде мындай да, ар бир экономиканын мыйзамында, эркин экономика, базар экономикасында ким өзүнө пайдалуу жумушту кылса, ал өзүнүн пайдасын ойлосо, ал сөзсүз түрдө башка адамга пайда берет, коомго пайда берет дейт да. Ал көрүнбөйт. Невидимая рука рынка, да? Көрүнбөгөн базардын колу сиз өзүңүздүн пайдаңызга иштөө менен башкаларга пайда берип коесуз. Сиз кааласаңыз, каалабасаңыз дагы ошондой болот. Болгону баягындай мыйзамсыз же болбосо башка бирөөгө зыян келтирбей турган иштер болсо, демек бул пайдасы тиет. Мүмкүн сиздин дагы кээ бир учурда адамдар баягы да, мындай катуу жаман сүйлөп коюп туруп деле башка адамдын көңүлүн оорутуп коет. Бирок ошондо деле сиздин сөзүңүздөн мүмкүн ал өзгөрөттүр да. Сиздин баягы ачуу сөздү айтсаңыз, ал ага жакпайт, бирок ал мен мындай анын тескерисин далилдейм, мен сенин сөзүңө каршы андай эмес экенин далилдейм деп туруп, мүмкүн ал оңолуп кетет да. Вот, үчүнчү, демек бул элге пайдалуу болуш керек да. Анан төртүнчү компонент, икигайдын төртүнчү компоненти бул ошол сиздин жасаган ишке адамдар акы төлөгөнгө даяр болуш керек да. Адамдар ошол нерсени бааласа, демек акы төлөйт. Ансыз деле төлөйт. Сиз кылып аткан ишке пайдалуу, элге пайдалуу, демек ал акы төлөйт. Эми сиздин хобби болсо, бул башка эч кимге деле кереги жок. Мисалы айталы, мен өзүмчө отуруп алып туруп кино көргөндү жакшы көрөм. Бул сиздин хобби. Бул сиздин эс алуу. Мүмкүн бул башкаларга эч кандай пайдасы жок болушу мүмкүн, бирок
а, бул өзүңүздү өнүктүрүүгө багытталган. Азырынча өзүңүздү өнүктүрүңүз, эртең башкаларга пайдасы тиет. Демек, бүгүн биз эмне жөнүндө талкууладык? Икигай жөнүндө талкууладык. Эртең буюрса, биз ваби саби деген дагы Япондун бир чыгыш элинин акылмандуулук принциби жөнүндө талкуулайбыз. Ал эмне? Ваби саби жашоодогу баягы кыскача мындай таштап коелу кийинки сүйлөшүүбүзгө. Ваби саби кемчиликти кабыл алуу. Адамзат биз унутчакпыз, биз алсызбыз, инсан деп коет экен да, инсан унутчак болот экен. Биз периште эмеспиз, биз робот эмеспиз, биз адамбыз, биз күчүбүз чектелген, акылыбыз чектелген, мүмкүнчүлүгүбүз дагы чектелген. Ошондуктан ошону сүйүнүү менен кабыл алуу, ошону кабыл алып жашоо да. Ваби саби жөнүндө дагы мындай кененирээк талкуулайбыз эртеге. Азыр бүгүн биздин сөзүбүз ушул икигай жөнүндө болду. Достор, икигайды ар бир элде бар да, ар бир элде бар. Мусулман элинде деле айтат да, баягы өзүңү ойло, башкаларга зыян бербе, жана башкаларга да пайдалуу иш жаса. Ар бир нерсени калыс ниет менен жаса, ар бир нерсени калыс ниетте кылсаң, бул Кудай көрүп турат депчи. Ошол ишти жакшы жасайт экенсиң, ошол ишке көңүл бурат экенсиң, ошол иштин кемчилигин азайтат экенсиң, ошол иштин башкаларга зыян тийбешине бир болгон күчүңдү жумшайсың да. Азыр дем алуу көнүгүүсүн жасап, эс алганы кетебиз. Ал дем алуу көнүгүүсү бул дем алуу жана релакс медитация. Жатып ар бир булчуңуңузду бошотуу менен биз мындай принципти бөлүшөйүн. Бул Тони Роббинс деген билесиздер, тренер, коуч бар. Ошол айтып атат, адамдын ден соолугу анын клеткасынан көз каранды дейт да. Клеткаңар эгерде жакшы иштесе, клеткаңар эгерде күчтүү болсо, клеткаңар эгерде таза болсо, клеткаңар эгерде мындай живучий деп коебу, энергичный боло турган болсо клеткаңар, демек силердин жашооңор дагы ошо энергичный болот. Энергичный, күчтүү, барктуу, бакубат болот да. Ошол энергияны биз азыр дем алуу көнүгүү менен жасасак болот. Муну эртең менен жасасаңыздар болот. Азыр мына бир аз чукур дем алуу, баягы курсак менен дем алуу деп коет да. Диафрагмалык дем алуу деп коет. Төшүңүз менен эмес, могул төш менен эмес, ички курсак менен дем аласыз. Ичибиз мындай дем алганда ичибизден билиниш керек. Төшүбүздөн эмес, көкүрөктөн эмес, ичибизден. Чукур дем алыңыз. 5 чейин да, мисалы 1, 2, 3, 4, 5 дем алабыз. Кармап турабыз, себеп дегенде кармап турганда 10 чейин санаңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бирдей секундта да, мен тез айтып койдум. Анан чыгарабыз. Дагы ошол 5-7 секунд. Акырын чыгарасыз. 5 секундка кармайсыз. Анан кайра эле ушул циклды баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5 да. Мына ушул көнүгүүнү бүгүн угуп уктайлы. Анда эмесе эртең көрүшкөнчө биздин 16 мүнөттүк кечки монологубуз ушинтип жыйынтыктайбыз. 16 мүнөт сиздер менен түнкү монолог. Мураталы Усмоналы, Кутман Кеч жана Бейпил Туңкалайбыз.
аман болуңуздар. Көрүшкөнчө саламат болуңуздар. Эртең жакшы күн күтүп атат баарыбызды. Ошол жакшы күнгө даярданалы. Жапондордун бир эртең деген сөзү bright future деген да. Эртең деген сөз бул жаркын келечек деген сөз түшүндүрөт экен. Ар бириңиздер жаркын келечек болсун, эртеңки күнүңүз жаркын, жаркыраган күн болсун. Жакшы эс алып, эртеңки энергиябызды өзүбүзгө, ааламга пайдалуу иштерди кылганга жумсайбыз. Рахмат. Жакшы аман эсен болуңуздар. Эртең баарыбыз аманчылыкта көрүшөлү.